Жогорку кеңештин депутаты Айсара Абдибаева Аксы районунун Коштөө айыл аймагында шайлоочулар менен жолугушту. Аксы районунун Коштөө айыл аймагында 9 айылда 16 000 калк жашайт. Айылдын эли депутат менен жолугушууга жапырт келишти. Эли жолугушууда депутат Абдибаевага ишеним артып, калктын социалдык көйгөйлөрүн чечүүгө жардам беришин өтүнүштү. Жыйындын жүрүшүндө айыл аксакалдары депутаттык кызмат бир жагынан сыймыктуу, экинчи жагынан оор жүк экенин айтышты. Элдин көйгөйүн чечип, биз сизге ишенебиз деген алкоолорун айтышты айыл аксакалдары. Көптөн бери биздин ушул айылыбызда, биздин элибизде мындай бир кубанычтуу күндөр, мындай бир депутатыбызды шайлап алган күндөр көптөн бери боло эле келет. Бул болсо дагы ушу элибиздин ынтымагы, бардыгыбыз биримдиктүүлүктө тургандыгыбыз, мына ошонун натыйжасында өзүбүздүн бир кызыбызды бир жогорку бийликке өкүл кылып жеткизип алдык. Мунун өзү элибиздин ынтымагы, мына ошол ынтымагыбыз бекен болсун. Анан эми Айсара ошол ишиң ийгиликтүү болсун. Бул оңор нерсе эмес. Бир аймактын атынан барып туруп бир өкүл болуп ошол жерде бир республикада отуруунун өзү бир чоң сыймык бир жагынан алып караганда. Экинчи жагынан ошол көкүрөккө тагылып аткан бул ошол депутат деген белги бир жагынан сыймык болсо, экинчи жагынан абдан оор жүк. Мына ошол жүктү биз сен ишенебиз. Мектептен бери жакшы билебиз, өзүбүздүн кызыбыздын ошол жүктү сен абдан ийгиликтүү көтөрөсүң деген ишенич бар бизде. Көрүп атабыз жакындан бери эл журт туугандар. Айсаранын аракети абдан башталышы абдан жакшы болуп атат. Ал эми депутат Айсара Абдибаева эл үчүн дайыма кызмат кылып, жерлердеги көйгөйлүү маселелерди чечүүгө аракет көрөөрүн айтты. Шайлоодон бери эми көрүшүп атабыз. Баарыңыздарга чоң рахмат, терең ыраазычылык. Буюрса ошол ишеничиңерди актап, ушу колдон келген аракетти жасайын деп турам. Элибиз гүлдөп, өнүккөн, өскөн мамлекетте жакшы жашасын деген ойдобуз баарыбыз деп ойлойм да. Ошонун баарын силерге да каалаймын. Тынччылык болсун,